саламатсызбы агай? Акыркы мезгилдерде Бишкек шаарында ошол башталгыч мектептерге окуучуларды кабыл алуу кыйындап бараткандыгын кээ бир ата энелер кайрылып жагып кылып атышат да. Буга кандай түшүндүрмө бересиз? Саламатсыздарбы? Эми ачыгын айтканда бизде системабыз убагында иштеп атат, туура иштеп атат. Бир кемчилик мектептин аздыгы. Анан ушул 4-5 эле шаарда мектеп бар, ошол мектепке эле баягы статусный деп коет. Элдин баары эле ошол жака тапшыргысы келип, ошол жерден окугусу келип атат. Биринчи маселе. Экинчи маселе, азыр экинчи этапты өтүп атабыз. Экинчи этапта правиласы боюнча пропискасы жок, миграцияда жүрөт, кандай шарттар менен Бишкек шаарында болсо же Кыргызстандын кайсы бурчунда болсо ар бир мектепке катталуу укугу бар. Система ошондой болуп жасалган. Анан балабызды каттай албай атабыз же мында кыйналып атабыз десе, бизде 110 деген колл центр бар. Ошол жерге чалып маалымат алса болот. Такыр эле түшүнбөй калдым десе, биз ошол 24/7 иштейбиз. Саат 9-дан 6-га чейин бизге министрликке дагы келип маалымат алса болот, консультация болот. Ошол өздөрү эле келип бир жерин туура эмес түшүнүп алып эле чалап окуп инструкциялар анан каттай албаган себептери көп. Биринчиден эмне үчүн ушул жана по прописке деп коет, ошол аймакта, мектептин аймагында жашаган балдарды кабыл алабыз. Анткени биринчи орунда бул баланын коопсуздугу. Анткени бала деген коопсуздуу окууга барып келиш керек. Биринчиден. Экинчиден, ошол мектепке прикрепленный участок деп коет, балдардын саны дагы бар. Кандай бир себептер менен ошол мектептерде орун жок болуп калса, ошол экинчи этапта ошол биздин системабыз тоскоолу жок. Жанагынтип эле 4 кадамды өтүп эле баланы каттап коет. Ал эч кыйынчылыгы жок. Бир баланы катташ где-то 3 минуттун убакыт алат. Анан кандай бир себептер менен каттай албай атам дегенди мен үчүн кичине таң калыштуу болот. Биздин системада статистика деген маалымат бар. Азыр мына сизге деле ачып көрсөтүп коеюн. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарында бизде 4736 орун бош. Ошол жана үйүңүз жанында мектепте орун бош болбой калса, сиз жумушка баратканда ошол богу жолуңуздарда кайсы мектептер болсо, ошол мектептерди караңыздар деп. Анткени эртең менен жумушка баратканда баланы таштап, кечинде жумуштан келатканда баланы алып кеткенге ыңгайлуу болсун деп. Биз дайыма эле ошону айтабыз. Анан ошол бош орунду, ошол жана статистика деп коет, бизге кирип, бул свободном доступе кирип, кайсыл район, кайсыл мектепте орун бар, жок көрсө болот. Мына биринчиден биздин системага киргенде мектеп чекит edu, чекит gov.kg деген шилтеме менен киресиздер. Ошонун оң жагында орус тили, кыргыз тили кайсынысы удобный болсо сиздерге. Статистика мына кыргызчасын коюп койгон, статистика деп коет. Ошол статистикага кирсеңиз, мындай формат чыгат. Биринчи тандаш керек мектеп. Кайсыл область? Мына Бишкек шаарын алалы. Бишкек шаарын алганда мына ушундай маалымат чыгат. Мекемени тандайлы. Келиңиз, Октябрьский район деп коелу. Октябрьский районду тандаганда бүт Октябрьский районда бүт мектептин баары тең чыгат. Мына 26 мектепти алалы. Гимназия мектеби. Киргенде биздин система сразу көрсөтөт. Орус тилинде бизде 108 орун бар экен, кыргыз тилинде 72 орун бар экен. Ошонун ичинен 108-и 97-си уже кабыл алыныптыр и 11-и льгота менен кабыл алыныптыр. Кыргыз тили боюнча 72 орун экен, 64-ү кабыл алыныптыр, а 8-и болсо льгота менен кабыл алыныптыр. Ошол льгота деген нерсени түшүндүрүп кетет элем. Бул льготага 3 эле эме кирет. Биринчиси биздин кайрылмандар, экинчиси мугалим, ошол мектепте иштеген 1 жыл болгон иштеген. И үчүнчүсү биздин военнослужащийлер деп коет. Анткени биздин ушул коргоо кызматында иштегендер булар абдан көп командировка барат. Ошондуктан ошонун баары тең ошолорго атайын орун калтырылган. Бала бакчаны да караса болот. Анткени очередьте турганда бул ачык доступта турат. Жакшынакай окуп эле, бул жерде инструкциялар бар, кантип караш керек, эмне караш керек, бүт маалыматтын баары чыгып турат. Ушуну карап туруп эле, бош орун болсо, эми мектеп директоруна кайрылганын кажети жок. Ушул жерден эле баланы ушул бош орун болсо өзүңөр каттап койгонго мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мектеп директору системага да тиешеси жок, системага доступу да жок. По факту. Момчабалап
Жок. Момча бала катталды, ушунча бала августта момча документ алып келип бериш керек. Системадан ошону эле окуп көрө алат. А башка биздин системага кийлигише алганда эч кимдин шарты жок, меники да жок. Мен да кире алам. Бул доступ ата энелерибизде бар. Ошол ата эне өзүнүн личный кабинетине кирип, ошо баягы катталып атканда личный кабинетине секирип кетет, ошол жерден эле өзү каттайт. Биз болсо жалпы жоону үстүнөн эле карап турабыз. Демек бул жерде электронный вариантка ата энелер өздөрү кызыктар болуш керек деген түшүнсөк болот. Бул биринчи очередь жана антикоррупционный элемент деп коет. Анткени мектепке барыштын кажети жок. Мектепти үйүңүздөн дивандан отуруп эле телефон аркылуу деле каттап койсоңуз болот. Компьютердун деле кереги жок.